Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз бүгүн жаңы сабактарды баштоо алдында турабыз. Бул наху боюнча сабак баштайбыз сиздер менен. Наху бул араб тилинин грамматикасы, синтаксиси. Сиздер менен биз мына бул Ан-Нахул Вадих деген китепти тандап турабыз. Бул билесиздер, аябай таанымал, белгилүү китептерден. Мына ушул китепти окуйбуз. Эмне үчүн бул китепти тандадык? Анткени бул китеп негизинен башталгыч китеп болуп эсептелинет. Бирок биздин аудиторияга бул башталгычтан бир аз жогору болуп эсептелинет. Кудай кааласа башталгыч нөлдөн баштоо боюнча деле биздин бир наху боюнча кыргызча жазылган китеп бар. Аны деле видео сабак кылып сиздер менен бөлүшөбүз. Бирок бүгүн биз сиздер менен мына ушул китепти окуп баштайбыз. Бул китеп толук арабча, түшүндүрмөлөрү, эрежелери, мисалдары толук арабча. Биз ошо арабчаларды которуп үйрөнөбүз. Сиздер менен ошол кантип которулуп атат, кандай аракет коюлуп атат сүйлөмдөргө, ошолордун баарына маани берип байкап турасыздар. Анда эмесе биз бул китептин негизинен авторлордун таржымалдары, китептин киришүүсү, мына ошондой нерселери бар. Биз аларды баштап отурбай дароо сразу эмне кылабыз, темага киришип, биринчи теманы окуп баштай беребиз. Биринчи бул китепте Al-Jumla al-Mufida деген тема менен башталып жатат. Al-Jumla дегени Al-Jumlatul Mufidatu. Al-Jumlatu дегени бул сүйлөм дегени. Ал эми Al-Mufidatu дегени бул пайда берүүчү деген маани билдирет. Бирок бул жерде биз муну маани туюнтуучу деп которобуз. Afada yufidu деген сөздөн чыгат. Mufida деген сөз. Afada yufidu дегени түпкү мааниси бул пайда берүү дегени. Бирок бул жерде маани туюнтуучу деген мааниде алабыз. Ошондо которулуусу маани туюнтуучу сүйлөм дегенди билдирет. Анда эмесе биз мына ошол бүгүн үйрөнө турган нерсебиз ушул сүйлөм тууралуу болот экен. Биринчиси ал-амсилату. Бул китептин методикасы мына ушундай. Биринчи мисалдарды берет. Анан ошол мисалдарды бахс кылып изилдеп, ал жерде эмне эрежелер бар, эмнелер болду, ошону түшүндүрүп, анан акырында каида эрежелерди берет. Анан кийин көнүгүүлөр кетет. Биринчи биз мына ошол мисалдар менен таанышып чыгабыз. Ал-амсилату дегени бул мисалдар дегени. Мисалун деген сөздүн көптүк түрү ал-амсила болот. Биринчи мисал ал-бустану жамилун. Бак кооз. Al-Bustan деген бул кичинекей бакчаны Al-Bustan деп айтышат арабтар. Ал эми чоң бакты бул хадика деп айтышат. Жамилун деген сөз бул кооз, сулуу деген маани билдирет. Экөөнү кошуп которгондо бак кооз деп которобуз. Мына ушул нерсеге көңүл бурабыз. Кантип которулуп жатканына. Экинчиси аш-шамсу талиатун. Күн чыгуучу. Күн чыгып турат деген маанидеги сөз. Аш-шамсу деген күн, талиатун деген чыгуучу деген маани билдирет. Бул жерде исми фаил таразасында турат. Бул өткөн чак этиши, бунуку фе'л мадиси талаа деген этиштен чыгат бул. Экинчиси, үчүнчүсү бул шамма алиюн вардатан. Али розаны жыттады. Шамма деген бул жыттады дегени, Али деген адамдын аты, вардатан бул роза. Али розаны жыттады. Өткөн чак этиши. Мына ушул нерселердин баарын байкап турабыз. Катафа Мухаммадун захаратан. Мухаммед гүлдү үздү. Катафа деген үздү. Мухаммад адамдын аты, захаратан бул эмне дегени? Гүл дегени. Яишу самаку фил маи. Балык суда жашайт. Яишу деген бул жашайт дегени, аша деген этиштен чыккан, самак деген балык дегени, асмак деген көптүк түрү болот. Фи да мүчөсү ичинде дегенди билдирет. Ал-маи суу дегени. Суда, суунун ичинде жашайт балык. Яксурун нахилу фи Мисра. Мисирде курма дарагы көбөйүп жатат. Яксуру деген, касура яксуру деген этиштен чыгат. Бул көбөйүү дегенди билдирет. Кафир деген сөздү деле биз көп колдонобуз. Ан-нахил деген курма дарагы, фи Мисра деген Мисирде. Эми ал-бахс изилдөө. Бахаса ябхасу
деген этиштен чыгат бул бахс деген изилдөө. Биз эми ушул мисалдарда эмнелер болду, эмне эрежелер колдонулду, ошолордун баарын изилдеп чыгабыз. Аракеттердин коюлуусуна жана сүйлөмдүн кандай которулуусуна көңүл бурабыз. إذا تأملنا التركيب الأول وجدناه يتركب من كلمتين. Качан биз биринчи куралган сөздөргө ой жүгүртсөк, эки сөздөн куралганын табабыз. Түшүнүктүү? Ида дегенде качан деп которобуз. Тааммала, ятааммалу деген ойлонуу, ой жүгүртүү деген. Тааммална биз ой жүгүртсөк. Ат-таркиб деген эки нерседен куралган нерсени таркиб дейт. Эки сөздөн куралган нерсе бул не? Ат-таркиб. Ал-аввала биринчи. Важадна деген табабыз деген. Биз табабыз. Ку аны ятараккабу куралган мин келиметейн эки сөздөн. Качан биз биринчи сөз айкашына ой жүгүртсөк, эки сөздөн куралганын табабыз. Ихдахума анын бири албустан бак, вассанияту экинчиси жамил кооз деген. فإذا أخذنا الكلمة الأولى وحدها. Качан биз биринчи сөздү жалгыз өзүн ала турган болсок, وهي البستان, албустан деген сөз. لم نفهم, түшүнбөйбүз. إلا معنى مفردا. Жеке гана маани бере турган сөздү түшүнөбүз. Жеке бир маанини гана бере турган сөздү түшүнөбүз. لا يكفي للتخاطب, сүйлөшүү үчүн жетишсиз болгон. Түшүнүктүү? لا يكفي, жетишсиз болот. للتخاطب, сүйлөшүүгө. وكذلك الحال, ошондой эле абал. إذا أخذنا الكلمة الثانية وحدها. Ошондой эле абал болот. Качан биз экинчи сөздү жалгыз өзүн алсак. وهي جميل. Ал жамил деген сөз, кооз деген сөз. Мындай айтканда, биз ошол эки сөздөн куралганда гана сүйлөм болуп атпайбыз. Жалгыз өзүн айта турган болсок, эч ким эч нерсе түшүнбөйт. Бактан башка. Бак десе, бак дегенде эле элестетет, болду. Эмне болгонун не кыла албайт, элестете албайт, эмне маани бергенин түшүнө албайт. Валакинна, бирок биз إذا ضممنا, кошсок, качан кошсок, ихдал калиматайни, эки сөздүн бирөөсүн, илал ухра, башкасына, ала нахвиллази фит таркиб, жогорку таркибдегидей кылып, мисалындагыдай кылып, бирин башкасына кошо турган болсок, ва кунна, айтсак, албустану жамил, бак кооз деп, фахимна маанан камилан, толук маанини түшүнөбүз. Вастафадна фаидатан тамма, толук пайдалабыз, толук маани туюнткан болот. Ва хия иттисафул бустани бил жамали. Ал маани эмне? Бактын кооздук менен сыпатталуусу. Биз ошону түшүнгөн болобуз. Валидалика, ошондуктан юсамма хада таркиб жумлатан муфидатан. Мына ошол куралуу, ушундай сөздүн куралуусу жумла муфида деп аталынат дейт. Юсамма деген аталынат. Ва кулла вахидат минал калиматайн туадду жуз'ан мин хадал жумла. Эки сөздүн ар бир сөзү мына ушул сүйлөмдөгү, ушул сүйлөмдөн бир бөлүк болуп эсептелинет. Ва хакада юқалу фил амсилатил бақия. Башка мисалдарда да мына ушинтип айтылынат. Мына ушинтип айтылынат дейт. Ва бихада нара, мына ошондуктан көрөбүз, аннал калимата вахдаха ла такфи фит тахатуби. Бир сөз жалгыз өзү сүйлөшүүдө жетишсиз болот. Ва аннаху, ага ла будда, зарыл, мин калиматайн, эки сөз зарыл, эки сөз керек. Фа аксара, же андан көп керек. Хатта ястафидал инсан фаидатан тамматан. Инсан толук маанини түшүнүшү үчүн. Ва амма нахва кум, алемно кум деген мисалда, иджлис, такаллам деген мисалдарда, мимма захируху аннаху калиматун вахидатун кафиятун фит тахатуби. Сыртынан караганда, сыртынан караганда ал
bir söz сүйлөшүүдө жетиштүү болгондой bir söz сыртынан караганда. İclis tekellam degenler. Чындап эле iclis dese otur деген маанини түшүнүп атабыз да. Бирок айттык. Bir söz жалгыз өзү bir маани бере албайт деп а? Өзү мисалы берип турган маанисинен башка bir окуяны же bir кабарды билдирген bir нерсени билдире албайт дедик. فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. Çınında bu bir söz emes. Bir söz emes bu. وَاِنَّمَا هُوَ cümle. Al söylem. Murakkabatun min kelimeteyn. İki sözden kuralgan söylem al. İhdahuma melfuza. An bir söylenip aytılıngan. Vahiyel kum. Al kum degende. Mesela. Vel ukhra gayri melfuza. Başkası olsa al söylenir bugün. Vahiye anta. Al kömüsküdögü anta. İclis degenin içinde kömüsküde anta degen var. Elleti yefhamha sami'u minel kelami ve in lem yuntak biha. Al söylenilin bösö dağı söylemden anı oğucu ne kılat? Düşünüp algan anta degen var al jerde dep jatat. Demek iclistin içinde anta degen damir mustatir var. Oşon üçün bu söylem iki sözden kuralgan söylem. Sırtından karaganda bir söz bolup durgany menen dağı. Emi biz erecelerge ötöbüz. At-tarkibul lezi yufidu faideten tammeten yusamma cümleten mufideten ve yusamma aydan kelamen. Al-qavaid degen qaida degen sözdün köptük türü. Ereceler degen al-qavaid. Qaida degen erece degen. Emi qotorobuz. At-tarkibul lezi yufidu faideten tammeten. To'liq ma'nini tushuntirgan söz ayqashi yusamma cümleten mufideten. Cümle mufide deb atalınat. Ve yusamma aydan kelamen. Jana söylem deb da, kelam deb da atalınat deydi. İkinci erece el-cümletul mufidetu qad tatarakkabu min kelimeteyni. Cümle mufide ma'ni tushuntiruvchi söylem. Kede tatarakkab min kelimeteyn iki sözden kuraladı. Qad degen bu fe'l mudari'nin aldına gele turgan bolsa kede degen ma'nini beret. Fe'l madinin aldına gele turgan bolsa çınında degen ma'nini beret. Bu jerde fe'l mudari'nin aldına gelgen üçün kede dep qotorobuz. Cümle mufide kede iki sözden kuraladı. Ve qad tatarakkab min aksara kede andan köptün de kuraladı. Ve kullu kelimetin fiha tuaddu cüz'an minha. Her bir söz, andağı her bir söz. Andan bir bölük bolup eseptelinет deydi. Demek mana şol erecelerdi okup öyrөнгөндөн кийин biz emi könügülөр götöbüz. Temrinat. Temrinat degen könügülör. Temrin degen sözdün köptük türü. Birincisi iqra'l amsila sabiqa ve beyin adadel kelimat fi kulli misal. Jogorda ötkön misallarda okup oşol her bir misaldağı sözlerin sanın bayanda deydi. Al oňoý ele jogorda misallarga çıkıp durup ele sandarını aytıp koýasızlar. Kança sözden kuralgan. Ekinci misal bolsa bul nolardy okuýsuzlar. Videonu pauzaga koyup durup okup durup kotorup koýasızlar. Ýanan uşul jerde ne kança sözden kuralganyny bunu ele aytyp koýasızlar. Kийинкisi men ol jerde ajratabız. Şunu birgelikde işleyip sizler menen qaysı misalda söylem cümle mufide, qaysınızda cümle mufide emez eken ajratabız. Meyyiz degen ajrat. El cümle mufide. Cümle mufidalarda fit tarakibil atiye. Tömenki söz aykaçlarında. Leysel cevvu. Pagoda emes. Bul mani tuýuntgan jok. Cümle mufide emes. Bul demek ne kılbaybız? Cümle mufide emes. Anken bir mani tuýuntgan jok. Iki sözden kuralsa da. Akele feridun. Ferid jedi. Bu jede biz Ferid'in jegeni düşünüp otabız. Demek bu cümle mufide. Al-qitari sari'un. Poyezd ıldam. Demek biz bu jerde poyezdin ıldam ekendigini düşündük. Buldağı mani berdi, mani tuýuntdu. Demek bu ne? Cümle mufide. İniştehatta. Eger hareket kılsan. Demek bu mani bergen joga. Laytal maridu. Laytal maridu. Bu da ne? Mani bergen jok. Attin orukçan degen. Demek şuntip kalgan bölüktöründe pauza kılıp durup iştep çıgasızlar. Halem bul jerde sizler söylem toluk boluş üçün bir mani beriş üçün bir söz koyuyorsunlar bul jerge.
Кийинкилеринде ол жерде al-hadiqa ash-shajara деген сөздөрдү сүйлөм кылып курайсыздар, бир маани бериш үчүн. Бул жерде биринчисинде 2 сөздөн курасаңыздар, кийинкисинде 3 сөздөн же андан көбүрөөк кылып курай бересиздер. Ал эми кийинки мисал 6-көнүгүдө болсо айтып атат, 2 сөздөн куралган маани түйүндүрүүчү 3 сүйлөм түздейт. Анан 3 сөздөн куралган маани түйүндүрүүчү 3 сүйлөм, анан 4 сөздөн куралган маани түйүндүрүүчү 3 сүйлөм түздейт. Мына ушуларды иштеп чыгасыздар. Мына ушул биринчи сабакты өтүп бүттүк сиздер менен. Ал жумла муфида тууралуу болду. Кийин дагы улантабыз. Сиздер эми кайра видеону көрүп, байкап, көнүгүүлөрдү иштеп чыгасыздар деген ойдобуз. Алла разы болсун сиздерден. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.